Бул чыгарылышта чатырлар жөнүндө айтып берем. Биринчи чатыр бул бир бет чатыр. Бир бет чатырда кошумча чатыр элементтери азыраак болот. Бул жерге болсо калайдан жасалган арыкчалар барго, ошолор бир эле жагынан кетет жана кар кармаган снегодержательдер азыраак болот. Экинчи бул болсо эки бет чатыр же орусча айтканда двускатная крыша. Бул жерде болсо фронтон болот, фронтонду да жабыш керек болот жана кошумча элементтер, калай арыктар эки жагында болот. Ал эми үстүндө конёктар болот да, жер жабылат. Кийинкиси бул бардыгыбызга белгилүү конверт чатыры. Бул конверт чатырдын плюс бул эки чатырдагыдай фронтондун кылышы кереги жок жана бунун крышанын вентиляциясы болуш керек да. Ичиндеги балкалар чирип кетпегенгечи, бул астынан болсо мындай софиттер болот. Ошол аркылуу аба ичине кирип дем алат. Андан кийинки бул мансард чатыры. Бул болсо ушинтип төрткө бөлүнөт крыша. Бир жагына экиден скат болуп. Бул болсо ушу мансардный үйлөрдү жасаганда абдан ыңгайлуу. Андан кийинкиси бул көп крандуу чатыр. Бул деген ушу конверт чатырдын кичине татаалыраак формасы. Мындагы үйлөргө туура келет. Андан кийинкиси бул көпөлөк чатыр деп коет. Көпөлөк чатыр деген бул эңкейиш болсо ушу үйдүн ичин көздөй кетет жана эки жагында сууну алып кеткен трубалар жайгашат. Кийинкиси бул элде айтып коет голландская крыша деп же болсо голланд чатыры. Бул болсо конверт чатыр менен эки бет чатырдын комбинациясы болуп калат да. Жана крышанын дем алуусу ушул жеке фронтон аркылуу дем алат. Мындай крышаларды силер айылда көргөн болушуңар керек. Ушинтип крышалар жөнүндө айтып кеттим. Силерде дагы кандай крышалар бар, ошолор жөнүндө айтып комментарийге жазсаңар болот.